Урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, азыр биздин студиябызга келип калган коногубуз бар. Жакында этно көргөзмө фестивали орун алат экен. Бишкек шаарыбызда дал ошол көргөзмө тууралуу биз азыр кененирээк көргөзмөнүн уюштуруучусу Гүлзара Кукенова эжекебизден кененирээк маалымат алабыз. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен кош келиңиз. Рахмат. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Бул качан болот? Көргөзмө. Бул көргөзмө ВФ центрда болот. 6 декабрь күнү, Кудайым буйрса, базар күнү болот. Выставка саат 1-де башталат. Шоу программа, показ мод саат 2-лерде башталат. Саат кечки 6-7-ге дейин болот да. Ал жакта ушу көргөзмөдө биз уккандан ушу этно көргөзмө деп өзү эле ат айтып атпайбы? Кыргызга таандык нерселердин баардыгы болсо керек. Ооба. Эмнелер болот? Эң биринчиден выставкага катыша турчу адамдардын бул кыргыздын улуттук аспаптары, кыргыздын улуттук буюмдары, азыр бизде жасалып жатпайбы? Сумка, кошелек, ремень кыргызча да, даже бут кийимдер чыга баштады да, оюсу менен кыргыздынчы. Ошолордун эмеси болот да, выставкасы болот, көргөзмөсү болот. Бул көргөзмөнүн баштан бир башкы максаты эмне болуп саналат? Анткени ушул этно көргөзмөгө сыяктуу бир көптөгөн фестивалдар өлкөбүздө орун алып келет. Балким кыргыздын ушул өз колу менен даярдаган кыргыз чеберлерин балким дүйнө жүзүнө таанытуу. Бул ой кандай келип чыкты? Азыркы учурда көп эле адамдардын мындай патриоттук сезими аябай өнүктү да. Анан акыркы күндөрү көп көрүп калам да, биздин элдер кыргыз костюмун көп кийип калышты да, кызыгыпчы. Анан кийин чет жакка чыкканда дагы уже баары байкап калыптыр да. Биздин чем Dolce & Gabbana кийгенден көрө деп биздин кыргыздын кийимин кийип барсак, говорит, мындай элдер кызыгып, суктануу менен карашат дейт да. Анткени сыртка чыкканда элдин баары мындай кол менен жасалган кийимдерди кийип барышат да, саймаланган. Ошондой аябай кызыгуу менен карашат экен да. Анткени кыргыз деген улут бар турбайбы, кийимдери ушундай турбайбы деп чет элдер көп кызыгат экен да. Анан ошо биздин патриоттук сезимдерди өнүктүрүп, ошо кийимдерди кийип, чет жакка да таратсак деген ой бар да. Буга дейин болуп келген пока көп выставкаларчы, бирок европейский кийимдер менен чогуу болуп келген да. Биякта болсо азыр кийимдер эле эмес, болгон кыргыздын буюмдары да, жакында жаңы жыл келет атпайбы? Не подарок кылсак деп. Негизи мисалы биз ушул кыргыз этникасын деп көтөрүп калыптырсыздар. Мисалы Африка этникасы да дүйнө жүзүнө абдан таанымал эмеспи? Бардык дүйнөлүк деңгээлдеги дизайнерлер өзүнүн көйнөгүнө кошот сөзсүз түрдө. Анан кээ бир ушул этникасын, ал эми кыргыздын оймо чиймелери ушул дүйнөлүк деңгээлге, дүйнөлүк аренага чыгуу үчүн бизде эмне жетишпей жатат жана кандай жол менен биз ушул тепкичтерди басып өтсөк болот? Эми чет мамлекетке биз көрсөтүшүбүз керек да, биздин эмелерибиздичи, биздин буюмдарды, биздин оймо чиймени. Бирок мындай карап келгенде чет мамлекеттен келип атпайбы бизге кийимдер, жана карап келсе биздин оймолорду колдонушат да. Бирок ал кыргыздын оймолору деп, кыргыздын сүрөттөрү деп айтылбайт да. Вот көбүнчө Турция менен Кытай көп колдонот да биздин оймолордучу. Бирок биз билебиз алып кийип атканда, бирок эч ким айтпайт да анычы. Эмне үчүн биз өзүбүзгө бренд кылып ошону чыгара албайбыз да чет мамлекеткечи? Демек, ал жакта ушунда буюмдар деп калдыңыздар. Буюмдарга эмнелер кирет? Кандай түрлөрү кирет? Баалары кандай болот? Мындай барган киши эле жактырган нерсесин алып алабы деген сыяктуу. Балким жеңилдетүүлөр менен сатылабы деген. Биздин выставкага катышуучу дизайнерлерибизди, чеберлерди биз айтып атабыз. Ошол күнү келген адамдарга кандайдыр бир скидка кылып бергиле депчи. Скидка обязательно болот, келсе болот, баары арзан болот. Кыргыздын буюму болуп атканда өзүбүзгө жеңил, кандай десем, бизге кандай десем, доступный болуш керек да, орусча айткандачы. Сөзсүз түрдө. Ал эми бул көргөзмө мисалы Кыргызстанда канчанчы жолу өткөзүлүп жатат жана келечекте дагы кандай пландар бар, жана бул көргөзмө канча күн көрсөтүлөт? Буга дейин болуп келсе керек, мен билбей экенмин да. Бирок ушундай баарын бир жерге топтоо бул биринчи жолу болуп атат окшойт да. Биринчи жолу. Муну салтка айландырсак болот турбайбы? Демек, жыл сайын 6 декабрда. Кудай буйрса.
Жакшы. Демек сиздин жогоруда эфирдин алдында айтышыңыз боюнча бир гана күн болот экен Бир көргөзмө. эле гана күн болот. Саат 10-дон кечки 6-га чейин. 5-декабрь күнү биздин телекөрүүчүлөр балким кызыгып жатсаңыздар жетишип калууга аракет кылыңыздар. Сизге рахмат анда. Иш чараңыздар ушундай жакшы деңгээлде өтсүн. Ийгиликтерди каалайбыз. Келип туруңуз.